Өлкөдө тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВК угул программасы. Студияда Жадыра Түлүкеева, саламатсыздарбы? Чоочун унааны уурдап, аны менен жол кырсыгына кабылып, качып кутулам деген. Бирок кайгуулчулардын аракети менен кылмышка шектүүлөр изи суу электе колго түшүп, жоопко тартылышууда. Ошол эле түнү Новопавловка айыл өкмөт башчысы спирт ичимдигин ичип, унаасын башкарып, каршы жолго чыгып, бир унааны сүзгөн. Бул кырсыктын айынан 3 адам жабыркап, тез арада ооруканага жеткирилишти. Өткөн аптанын бул жана башка окуялары туурасында биздин алгачкы материал. Кызыл Аскердеги бул жол кырсыгында бакта жараша жабыркагандар болгон эмес. Болгону 2 унаа гана талкаланып тим болушкан. Ал эми окуяны баштан айтсак, жаш балдар кайгыл милициясынын токтоп бер деген буйругуна баш ийбей кетип калар аракетин көрүшөт. Бирок биринчи эле бурулуштан унаага ээ бере албай, жолдон чыгып кетишет. Анан жолдун четинде токтоп турган унааны сүзүп, өздөрү көчөгө жарык бергичтердин бирине бир аз жетпей токтоп калышат. Мунун баары тең кайгыл милициясы иштеп турган жерден ашып кетсе 20 метрдей аралыкта болгон. Кайгылчулар тоссо кетип калам деп мынтип урунуп туруп калышат. Албетте анан жаш балдар унаадан чыгып жөө качышат. Аркасынан түшкөн кайгылчулар аларды жоготуп албас үчүн кызматтык унааны таштап, жолдо бараткан такси унаасына отуруп алып айдатышат. Анан Кызыл Аскердин караңгы көчөлөрүнүн биринде бараткан айдоочуну изи суу электе колго түшүрүшөт. Балдар биринчи кароодон соо көрүнүшөт. Ал эми кайгылчулардан эмнеге качкандары ошол эле жерден белгилүү болот. Көрсө унаа оңдоочу жайда иштеген балдар унаасын оңдотууга таштап кеткен кардарлардын биринин унаасына айдап кетишет. Албетте анан документтеринин жоктугунанбы же бул кылыктары билинип калат деппи, тоскон тартип сакчылардан качып кетебиз дешет. Машина ваша? Нет. Вы за рулем были? Да. Как так случилось? Можете рассказать? Прокатнуться решил. А откуда машину взяли? Где машину взяли? С работы. Где? Вот здесь СТО. Вы знаете хозяина машины? Знакомы? Нет, не знаю. Ну а как машину Ремонтировать взяли? просто приехал. Что? Ремонтировать приехал. А, и вы решили докатиться на машине? Да. А как так случилось, что вы сюда заехали? Не справился с управлением. Вы сюда заезжали, да, на эту дорогу? И почему пытались убежать? Я хотел здесь остановиться. Нет, имеется в виду, вы же, оказывается, вышли с машины и убежали, да? Испугался. Я вот здесь хотел остановиться. На трассе. Вот здесь хотел То есть остановиться. по дороге вас сотрудники милиции Да, останавливали? останавливали. И вы не подчинялись, уехали? Я вот здесь хотел остановиться. В повороте. А где вас просили остановиться вообще? Где вы тормозили? Здесь. А почему сюда заехали? Не знаю. Кайгыл милициясы мынтип изи суу электе унааны уурдаган балдарды колго түшүрүп, ордуна ыкчам топ чакыртылып, алардын колдоруна өткөрүлүп берилет. Ал эми экинчилери өз кезегинде унаанын кожоюнун издеп, аны ордуна чакыртышат. Айтсак, кырсык болгондо жолдун четинде токтоп турган унаанын ичинде бакта жараша жүргүнчүлөрү болгон эмес. Учурда бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Бул жол кырсыгы дагы ошол эле түнү Тынчтык проспектиси менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Мында 2 унаа маңдай тескей чыгышып урунушкан. Эң кызыгы, кимиси каршы жолго чыкканын биринчи кароодон аныктоо кыйынга туруп жатты. Бул жол кырсыгынын айынан Honda Fit үлгүсүндөгү такси кызматынын 3 жүргүнчүсү тактаганда 3 кыз жабыркаган экен. Алар ар кандай жараттарды алып, ордуна тез жардам кызматы тез арада чакыртылып, жакынкы ооруканаларга алып кетишкен. Ал эми 2 унаанын кимиси каршы жолго чыгып, жол кырсыгынын күнөөкөрү болгонун аныктоо үчүн күбөлөр керектелди. Бакта жараша Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын аркасында бараткан айдоочулардын бири жабыркагандарга биринчи жардам бергендеринин бири экен. Албетте анан кырсык кандай болгонун айтып берип жатты. Мен өйдөдөн ылдый направление келип аткам. Горький жактан Бакабаеваны көздө. Бул Honda машинанын артынан эметипчи. Honda таксикен Honda Fit'ин артына шашкысы бар экен эметип. Анан тигил уже астынан чыгып мүнтүп коюп, бул уже даже качканга даже жетишпей калды эметипчи. Ошондо эле юзам мурулду. Артынан чыгарып коюп эле кыздарды алып чыктык. Бирөөсү уже тяжелый состояниеде болчу. Бети канжалап эметкен. Скорый силер чакырдыңарбы? Артынан эле сразу скорый келип калды. Ар жакын эле өтүп бараткан скорый болсо керек. Ошо скорыйга салып, 3 кызды эле сразу бир скорый менен алып кетишти. Үчөө тең жабыркады,
Чё тең тяжелый состояние. Айдоочусу жакшы бир эле? кызы кичине жакшы эле экен. Айдоочусу жакшы эле? Себеп все равно шоковый состояние. Айдоочусу деле мындай травмалары бар го, анткени хромать этип басып жүрөт ар жактан. Вроде бы скорый менен эме оказывать этели десе өзү отказался. Экинчи айдоочуну эмне айтып Медицинский эме депчи. Ал мындай не пьяный состояние экен сразу эле көрүнүп турат. Нейтральный состояние? Нетрезвый состояние. Маза алды экенчи. Башын неадекватный өзүн алып жүрүп. Машинадан нараң чыктым негизи. Чыкпай атты эле. Аякта эле көрүнбөй калды, ким отуруп эметип алып чыксак түшүнбөй эметпей. Аякта эле басып жүрөт. Күнгөс машина экен. Кырсыктын экинчи катышуучусу Honda Сыйрбы өлкөсүндөгү унаанын айдоочусу да ордунда жүрдү. Анысы албетте өзүнүн божомолдорун айтып жатты. Бир туруп биздин чыгармачылык топту ээрчитип алып, бир туруп башкаларды ээрчитип алып, эмнеге унаасынын жарымы каршы жолдо болуп калганын түшүндүрүп жатты. Түп-түз мондай полоса менен келатканда бурчу урулду, көчү кайрылды. Мына карагыла. Мына акылы дөңгөлөгүнө полоса менен келаткан. Урулду кайрылды. Албетте ана мында аракеттерине карабастан ордуна келген тартип сакчылар мыйзам чегинде өз иштерин аткара беришти. Кырсык болгон жердин картасын чийип, эки айдоочунун тең документтерин алып, текшерүү иштерин жүргүзүп жатышты. Айтсак, Honda Fit үлгүсүндөгү унаадагы каршы жолго чыгып турганы менен өз жолунда баратып тормоз педалын басканы анын калтырган издеринен карап билүүгө мүмкүн болду. Келиңиздер, мыйзам чегин. Мына мojерден башталып, мына мojерден дагы бар экен, мына башталып. Аларсаны карап. Мына мojерден дагы бар экен. Мojерден дагы өтүп калат эне, ушул жерден башталган э, мына. Эсен аманат кыздар. Мындай эле казна. Сен кандай келет айттың? Бу өйдөн амдыгы. Жо сен кандайдан келет айттың эле, неме? Мондайдан келаткан, түз келаткан, бул встречныйда келаткан. Изди көрүп атасыз, ошо менин изим. Бул встречка келаткан да. Качып качарга жол таппай калдым. Ана ушул жерден Бул четте да машина бар. Ушул жерден столкновение болду. Столкновение ушул жерден болду. Ал эми өзүн Эсен Аманов деп тартип сакчыларга тааныштырып жаткан Honda Сыйрбы унаасынын айдоочусу документтерине ылайык Саадалиев Улан деген киши экен. Унаасы болсо Новопавловка айыл өкмөтүнүкү болуп, өзү да анда айыл өкмөт башчысы экен. Айтсак, ордуна анын жакын туугандары тез арада жетип келип, унаасынын мамлекеттик номурун да чечип коюшкан. Ал гана эмес, тартип сакчылар толтурган протоколго болжол менен мас абалда болгон айдоочунун болжол менен иниси келип, мен кол коем деп аракет кылып жатты. Албетте бул аракеттин көрүп калган күбөлөр өз убагында айтып, өзүнө тапшырып беришти. Водителин билмес. Всё, можешь убирать. Ордунан бардык процедуралар аяктаган соң айыпына токтотуучу жайына жүктөп кетишти. Өздөрүн болсо эки айдоочунун тең наркологияга алып барып, ичип ичпегендигин текшермей болушту. Канакей, кел отырғыла. Ким? Дағы ким? Сілерге? Я. Отырғыла. Отыр. Отырсаң жерге отыр. Отыр күйлі. Мен шарик өргенде күйлі бұрылдады. Албетте спирт ичимдигин ичип ичпегендиги текшерилген соң Honda Fit унаасыныкы соо, ал эми Honda Сыйрбы унаасынын айдоочусунун ичкендиги тастыкталды. Бирок экинчиси ага да ыраазы болбой, баңгизатка да текшерилге деп чыкты. Албетте бул текшерүүсүн да кылышып, мында экөө тең таза чыкты. Кандай болбосун, айыл өкмөт башчысы өзүнүн күнөөнү алыш үчүн кандай аракеттерди көрбөсүн, иш мыйзам чегинде жүрө берди. Бул жаш балдар болсо терезелер караңгылатылган үчүн колго түшкөн. Ал эми кайгылуучулардын уруксаатың барбы деген суроосуна заводдон ушундай чыккан деп жаш баланы алдагандай эле болушту. Албетте бул кылыктарына көңүл бурбаган тартип сакчылар анан ага заводдон чыккан пленкасын сыйрып койсо болот экенин көрсөтүп беришти. Биш. Сәт тәкшіні. Сирюне?
Iya. Ini tushundim. Балдар алгач баш ийбегенге аракет кылып, андан соң ордунан караңгылатылган терезелерин чечип берилдешти. Көпкө күттүрбөй анан өздөрү эки жагынан чыгып тазалап салышты. Эгер документтери жайында болгондо, буларга ордунан протокол толтурулуп кой берилмек. Бирок айдоочусу айдоочулук күбөлүгүн буга чейин эле алдырып, убактылуу талон менен жүрүптүр. Андыктан экинчи ирет тартип бузгандыгы үчүн унаасы баары бир айыпына токтотуучу жайына камалмай болду. Өз чарасын көрүп, унасын каматып, жаш балдар протоколдор менен таанышып, колдорун коюп беришти. Ал эми мындан кийин ар кайсы шылтоолорду айтпай тартип бузбаганга аракет кылабыз деп убада берип кете беришти. Байкес, машинаны ключ беріп қойшы. Сен алғанматшы, қачаттың. Унаасынан чыгып алып, анан тартип сакчыларды көзгө илбей, ары басып кеткен айдоочу болжол менен спирт ичимдигин ичип алып, рулун башкарганда шек жараткан. Андыктан аны мынтип колго түшүрүп, документтерин жана унаасынын ачкычын сурашкан. Бирок биринчи сага баш ийбей, ар кайсы шылтоо айтып, өзү айдап келген унааны да өзүнүкү эмес кылып салган. Оке. Сен жөнү бербейсің, өзі чығыл. Куда? Машину сеть, пожалуйста. Зачем машина вообще? Вы в курсе, зачем машина? Нет, вы в курсе, зачем машина? Да? Пожалуйста, пожалуйста, зачем машина, вы знаете? Зачем машина, вы знаете? Ключи вытащи, пожалуйста. Сэр, берут машину. Ключ беріп қойшы, Бәке. Вы знаете, зачем машина? Ключи дайте, пожалуйста. У меня нету ключей. Вы знаете, чья машина это? Сөйлес, Бәке. Документтер че? У меня нету никаких документов. Вы знаете, чья это машина? Вы же заехали сюда. Кто заехал сюда? Я вообще мимо проходил. Мынтип тартип сакчылардын буйруктарын четке агып, уна меники эмес, ачкычымда документтеримде жок деген планды карманып алган айдоочу бир топко чейин кайгылуучулардын баш оорусу болду. Қандай көтісі бірінші отыр. Чоп, айда оқыма қарақын көресің. Чоп, не было там? Қандай не отыр? Нештеге болған жоқ, мен жөнді тұрам. Я передо мной заехал. Я вышел. Кто заехал? Я заехал, что ли? А я заехал, что ли? Вы видели, что я заехал? Я видел. Кто заехал? Вы лицо покажите лицо. Как показать? Лицо. Как показать? Как показать, я не знаю, это ваши проблемы. Но не мои. Ну все, тогда документы. Вот и все. Все хорошо. Вот и все. Оформим потом завтра. Оформляйте, как хотите, проблем, оформляйте. всё хорошо. Пожалуйста, у меня вообще прав и не было никогда. Вообще, у меня прав никогда не было. Дальше роду Я поедем. вообще не имею права водить. У меня никогда Хорошо, не было. Дальше роду поедем. Дверь закройте. Закройте дверь. Пускай открытым стоит. Бананы. Характер не показывай. Характер покажет. Знаешь, кто это? Надо будет. Жоқ, ешкімді жауап қойды, жоқ, ешкім жауап қойды, мен айтпаймын, еш жауап қойды. Аш. Жоқ, жауап қойды өлі, нормально сұрадың ғой. Тұрашты ма, кімел ма? Не. Мен нормально тұрамын ғой. Нормально, екексі болсам ғой. Не работасың? Армау айтым. Сен арман жоқпын. Еркексің бі сен несің е? Қандай еркексің? Сен еркексің бе? А сенші? Еркексің? Еркектің жауап қойшы алды, Неге жауап? еркек болсам. Неге жауап? Неге жауап? Еркек болсаң жауап қойшы. Жаппаймын мен. Жаппаймын мен. Мен осыны доказывать етемін. Атыңызды. Сен ішің не атың киім, не? Сен кімсің? Сен кімсің? Сен кімсің? Жоқ, сен кімсің? Мен сіздің атыңызды сұрап отырмын. Жоқ, мен сенің атын сұрап отырмын, сен кімсің? Милиция көрген жоқсың. Сен маған келіп отырсың, сен кімсің деп сұрап отырсың мені. Сен представляться етпейсің бірінші. Сұрағанда бірінші. А мен саған не қылдым? Мен саған не қылдым? Жоқ, мен саған не қылдым? Сен келдің менен сұрап отырсың, е? Сен не қандай ақың бар сен менен сұрағанда? Атыңыз бар да, тұра? Сен атың бар ма? Бар мен атым. Бар ма? Менің де атым бар. Менің атым бар? О, сен кімсің? Азамат мен. Азаматсың ба? Азамат, не келдің маған менің? Не қыласың маған? Сіз за рулем. Я за рулем? Да. Азыр за рулем бу? Да? Мен за рулем ба азыр?
Кайка барайын? За рулем кеммен. Жаман неме? Өзүңөр эме маймыл кылып атасыңар да, кечип койгула. Мени кечип койгула, но өзүңөр маймыл кылып атасыңар да. Я за рулем сейчас. Велосипедте портаспа. Велосипедим жок. Чын айтайын. Велосипедим болсо, велосипед тейп барат элем. Велосипедти тейп барсам, велосипедти деле токтотот белеңер. Ал гана эмес, бул баланы колго түшүргөн тартип сакчыларга ал жетпей, анан эртең жумушуңардан алып коем деп да коркутуп кирди. Албетте камера өчүп турганда бирди сүйлөп, күйүп турганда башканы сүйлөп, өтө акылдуу экенин көрсөтүп жатты. Мен силерге бирдеке көргөздүмбү? Кайсы сотрудник дедим мен силерге, амай силер кичине ойлонсоңор. Мен силерге сотрудник дедимби? Жок. Я. Чоң жерде иштейм, силерди жумуштан алып. Байка тартсаңар. Мен силерге сотрудник дедимби? Сотрудник дедимби? Жок, мен силерге сотрудник дедимби? Жок. Дагы бир жолу. Жок, колтусаң, мен силерге сотрудник дедимби? Мен сотрудник дедимби силерге? Сотрудник дедимби? Жумуштан алып коем дедиңиз, туурабы аке? Мен силерге эчтеке деген жокмун. Мен айттым мен силерге. Могу машина меники эмес дедим. Мен эмес дедим. Зарылып. Каяка түшүп калды? Каяка түшүп калды? Муякта турган машина? Мен силерге сотрудник дедимби? Жок, мен силерге сотрудник дедимби? Атыңыз ким? Азамат. Азамат, фамилияңыз? Жок, фамилияңыз? Ким? Мухтаров. Азамат, да? Мен силерге сотрудникмин мен дедим, да? Карап туруңуз. Мен сотрудник эчтеке деген жокмун мен сизге. Мен сотрудникмин же не тигиу деп эчтеке деп айткан жокмун мен сизге. Өзүңүз эле жаман болосуз. Жөн эле калп айтып атасыз. Азыр могу жерден жөн эле калп айтып атасыз. Мен сизге сотрудникмин же бирдекемин деген жокмун. Жумуштан алып коём деп дагы айткан жокмун. Албетте анан бул окуя болуп жаткан жака биздин чыгармачыл топ дагы келди. Ордунан анан тартип сакчы жогорудагы айдоочу кайда пайда болгонун түшүндүрүп берди. Айдап келдик. Байкеге келдик, представить еттик. Документтер берип коесузбу? Все понять не могу. Мен машина эмес деп закирди. Бул менин машина эмес, мен айдап келген жокмун. Ошо документтерин бербейт атпайт экен. Канча болду уже бияк тургандарга? Жарым саатка чукул. 20 мүнөт болду да. Ошондон бери турабыз. Азыр кандай чараларды көрөсүз? Азыр машинаны портал менен алып барабыз, байкени кийинден өткөрөбүз. Роудуга алып барабыз. Өздүгүн тактоо үчүн анан коюп беребиз. Если жанында документи жок болсо, анда роудуга. Пожалуйста, машина не моя, во-первых. Портал, если вы хотите портал, пожалуйста, делайте портал, там, или как, все меры, которые нужны, да, принимайте, но оплачивать, я еще раз говорю, оплачивать будет, я не знаю, какое лицо, машина стоит. Унаасы дагы бул түнү жолдо оратып кырсыктагандай көрүнүп жатты. Арткы эшиктери жана алдындагы бир жарык бергичи жабыркаганы көрүнүп турду. Айдоочусу болсо биздин чыгармачыл топ келгичи жарым саатта ар кайсы шылтоолорду айтып тура бериптир. Кандай болбосун айдоочуну алгач наркологияга жеткирип, ичип ичпегендигин текшерүү керек болду. Түтүкчөнү үйлөтүп текшергенден кийин бул баланын ичкендиги да тастыкталды. Айтсак ичкендигин өзү дагы мойнуна алып жатты. Бирок унааны гана меники эмес деп улам айтып, бул түнү жоопкерчиликтен качам деп ойлогон көрүнөт. Андыктан унаасы турган жерге кайра жеткирилип, күбөлөрдүн көзүнчө өздүк кароо жүргүзүп, анын чөнтөгүнөн меники эмес деген унаанын ачкычын алып чыгуу керек болду. Содержимое из кармана вытащить, пожалуйста. Все сюда, да? Чөнтөгүнүн бардык буюмдарын чыгарып, бирок ачкычын катып коюптур. Андыктан текшерүү үчүн ошол эле күбөлөрдүн көзүнчө тартип сакчы да текшерүүсүн жүргүзүп, катып койгонун алып чыгып койду. Все, больше ничего не содержит. Чыгат? Что это? Жёлтое что ли?
Таң аткыча мынтип алышып отуруп, акыры меники эмес деп бир канча убакытты сарптаган айдоочунун ачкычы да чыгып, унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Албетте мунун баары ачыкталган соң ар кайсыны сүйлөп жаткан айдоочу да унчукпай отуруп, унаасын каматып келди. Өзүм болсо жанында эч кандай документтери жок болгондуктан өздүгүн тактоо үчүн 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирип тапшырып беришти. Мынтип таң аткыча тартип сакчылардын иш убактысын алып, ар кайсы шылтоо айтып, бирок акыры калпы чыгып, бир да документи жок, спирт ичимдигин ичип, урулун башкарган айдоочу ички иштер башкармалыгында кала берди. Албетте бул окуядан 1 жума өткөн соң да буга чейин тартип сакчыларды жумуштан алам деп коркуткан аракетинен жыты да жок, өзүнөн да дайын жок. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.